Аллах Таала кечирбеген жалгыз күнөө бул Аллахка шерик кошуу. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша". Чынында Аллах ширк кылганды кечирбейт, бирок башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет. Ширк бул Аллахтан башкага сыйынуу, ибадат кылуу. Мисалы, арбактарга дуа менен кайрылуу, арбага же дөтү колдосун деп айтуу жалгыз Аллах Таала гана колдойт. Ошондой эле тумар тагынуу, көз мончок илүү, акча алып келет деп үйгө бак же бака коюу, күмбөздөргө, мүрзө мазарларга барып сыйынуу, таазим кылуу бул Аллахка шерик кошуу болот. Бак дарак, булак же тоо таштардан береке издеп табынып перзент же шыфа тилөө бул ширк. Сыйкырчыларга, көз ачыктарга баруу, гороскоп жана ар түрдүү төлгөөргө ишенүү бул капырчылык. Аллахтан башка нерсе менен касам ичүү, нан урсун деген сыяктуу. Мусулман Аллахтын аты менен гана касам ичет. Пайгамбардан шапаат тилеп ага кайрылуу бул да ширк. Баардык шапаат Аллахка гана таандык. Аллахтан башкага арынып курмандык чалуу, мал союу, Аллахтан башкага жүгүнүү, сажда рүкүү кылуу мунун баарысы ширк. Ибадатка, сыйынууга баарыбызды жараткан жалгыз Аллах Таала гана татыктуу. Ла илаха иллаллах келименин мааниси ушул.